Yineke alkışladım. Джейкоб Ларсон Калифорния штатынан келип Кыргызстанда жашап жатканына 2 жылдан жүзү болду. Бул убакыт аралыгында ал кыргыз тилин өздөштүрүп гана тим болбосун, улуттук аспап болгон комузду да мыкты үйрөнүп, кол ойното баштады. Джейкобдун кыргыз маданиятына, тилине жана салт санасына болгон кызыгуусу өзгөчө. Учурда ал кыргыз тилин терең изилдеп, жаңы сөздөрдү жана сүйлөө маданиятын өздөштүрүүдө. Мындай аракеттер анын кыргыз элине жана маданиятына болгон сый-урматын айкын көрсөтөт. Birinci Kırgızça öğrendiğimde benim en jakşı sözler sözüm degen şamal, jakşı ön şamal degen ön birok azır. Ben daima buyursa aytam. Like maşallah benim Arapça, Kırgızça buyursa. Oşo mesela benim çoğun apam ayıldan daima beni çakırat. Anan al daima maga Jacob kaçan kelesin emki cumada bursa dem negizi. Daga benim en jakşı tamakım Kırgızistan'da degen kerçö degen söz koydun taşı. Anan mesela direktörüm benim baykimenin soygondo biz birinci bol eti alıp anan burşulabız. Anan kerçö jeybiz. Акыркы жылдары кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик программалар иштелип чыгып, санариптик ресурстар түзүлүүдө. Кыргыз тилин үйрөтүүчү курстар, китептер, мобилдик тиркемелер жана медиадагы кыргызча контент көбөйүүдө. Бирок тилдин толук кандуу жашоосу үчүн аны күнүмдүк турмушта колдонуу жана жаштардын кызыгуусун арттыруу маанилүү. Элден келген конокторубуз дагы кыргыз тилинде сүйлөгөндө аракет кылып атат. Анан биздин жарандарга мен суранат элем, ушул көп учурда биз кыргызча сүйлөсөк. Кыргыз тили байыркы тил, кыргыз эли кылымдан бери келе жаткан тарыхы бар эл. Андыктан мен ушул кыргыз тилин биздин студенттер дагы өтө колдоп, биздин кафедрада ушул кыргыз тили күнүнө карата тил жумалыгы болот, олимпиадалар болот, дил баян жазышат, диктанттар болот. Кыргыз тили бүгүн мыйзам тарабынан корголгон жана өнүгүүгө шарт түзүлгөн тил. Аны сактоо жана келечек муунга жеткирүү ар бир жарандын милдети. Бул багытта Саңбай Орозбаков атындагы Нарын облустук китепканасы дагы бул күндү отурлай майрамдык иш-чараны колго алышкан. Максатыбыз ошо орус мектептердин окуучуларын деги эле биздин окурмандарыбызды ошо кыргыз тилин барктап баалаганга, кыргыз тилин даңазалаганга, сактаганга, мындан ары дагы муундан муунга кыргыз тилин так өткөрүп бергенге үндөлгөн иш-чара болду. Кыргыз тилин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Джейкоб Ларсон сыяктуу адамдардын кызыгуусу жана китепкананын иш-чаралары тилдин өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт дешет адистер. Наргиза Жумадил кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.